Қалыбек мырза, мына көптен күткен конституциялық мыйзам қабыл алынды. Жұрт Қырғыз аттының бары білет. СССР-дин қайнап тұрған учурунда дейли, 89 жылы. Кайрын акелерибиздин да кайраты бар экен ошо кезде. Мына СССР аймагында 15 Союздук Республиканын ичинен биринчи бизде ушул кыргыз тили мамлекет тил болуп, эне тилибиз мамлекет тил болуп кабыл алынып, жетин албай, мыйзам катары кабыл алынып, мыйзам жетин албай ушу калпабыз көкүргүттүк эле да. Андан бери канчалаган жылдар өттү, канча президент алмашты. Мына жакында ошол кайрадан жаңы конституциянын негизинде конституциялык укук алды экинчи жолу. Ошондон бери жүрүп, ортодо албетте расмий тил деген кирди бизге. Дагы ошол ортодогу аны бир таңлаган жок, дагы эле кыргыз акелерибиздин демилгеси менен ошондой укук алды. Ал да 15 Союздук Республиканын ичинде жок. Экөө тең. Анан эми мен таң калганымда ушул мына кабыл алдык. Ушунчалык коомчулукта карапайым эл абдан сүйүнүп атат. Негедир жогорку эшелонун чукпайт да. Президенттен башка мен мындай реакция берген кишини байкабадым кызматтарда. Анан эми кыска айтканда, адегенде сүйлөшө турганыбыз мынабу эски укук менен мыйзам менен жаңы мыйзамдын артыкчылыгы, ортосундагы айырмачылык, анан бул кандай мүмкүнчүлүк берет бизге? Ушуну айтып өтсөңүз. Эми бул чынында эле акыркы жылы деп коелучу, бир жылдын ичинде абдан эле дүңгүрөдү. Анткени ошо туура айтасыз, 23 сентябрь 1989 жылы ошол кездеги депутат агаларыбыз, эжелерибиз чынында эле чоң эрдик жасашкан. Советтер Союзунун тез эле курап түшүп кала тургандыгын, кулап түшүп кала турганын эч ким деле билчү эмес. Билбейт эле. Сиздер бул жерде калпагыңыздарды ыргытып, баягында кубансаңыздар, мен анда Эстонияда болчумун. Мен да калпагымды ыргытып, ал жерде эстондордун алдында мактанып, эстондор ошондо абдан катуу таасир беришкен. Ой, көрдүңүздөр кандай күчтүү эл. Орто Азияда ушундай эл бар экен деп. Себеби эстондор ал этаптан эч агыл өтүшкөн эл. Аларда андай маселе турган эмес. Анан кийин ошол болду. Анан Советтер Союзу ыдырады. Мен ошондо бир ушундай жүрөгүм дук кетти эле да. Баягы өзүнчө эгемендүү мамлекет болуп анан бир жолу эметип жадырап жайнап жатып калмадыкпы? Ошондо граждандык кодекс кабыл алынганга чейин конституциянын өзү жакшы кабыл алынганга чейин эле баягы дин эркиндиги деген мыйзам кабыл алынып кетти. Бүт дүйнөлүк диндер каптап кирди. 1-2 жылдын ичинде эле анын башында кимдер турганын бүгүн билебиз. Акаев баштаган анын кликасы турган да. Көрсө бунун баардыгы либералдык Кыргызстанды түзүүнүн аракети болгон экен. Анан мен ошондо бир интервью бергенмин. Ошол интервьюмду азыр таап албай атам, бирок буюрса тапсам керек. Ошондо мен мындай айтканымда, тиги 89-жылдары мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбызды эң башында кабыл алышыбыз керек. Азыр дароо. Анткени биз азыр эгемендүү мамлекет болдук. Башка мамлекет болдук. ООНго дароо мүчө болдук деп. Анан бир топ баягындай ошондой бир демилгелүү ойлорду айтканбыз. Ошол кездеги депутат, жаңы депутат болуш үчүн да башы көрүнүп аткан Өмүрбек Чыкешев Текебаевга да айтканмын мен. Эми ал болду, иши кылып, ошо 89-жылы биз өзүбүзчө эле баягы жадырап, кыйкырып мыйзам кабыл алып атканыбызда өзүбүздүн жаныбыздагы эки эң жакын кошунабыз Өзбекстан менен Казакстан ал жөнүндө ойлоп да койушкан эмес. Казакстан ошол 15 Союздук Республиканын ичинде орус тилине берилүү боюнча биринчи орунда болчу. Ала керек болсо Украинадан өтүп кетишкен, Беларустан өтүп кетишкен. Орус калк да көп эле да жерде. Анда ошо көп эле завод фабрикалар иштеп аткан болчу. Бирок казак эли өзү казак этносу өзү абдан катуу берилип кеткен болчу да. Анал болду, анан 92-жылдан баштап эле казактар, өзбектер ошол мамлекет тил боюнча мыйзам кабыл алышты. Болгондо дагы орус тилинин бир бүдүр эмесин беришкен жок, орус тилине. Укук берген жок. Өзбек мамлекеттик тили өзбек тили, казак мамлекетинин мамлекеттик тили казак тили. Казак каккандай кабылышты. Анан адан кийин дароо эле биз ошондой кылышыбыз керек болчу да. Аны демек бул баягы алысты көздөгөн кандайдыр бир гео чоң саясат. Дагы эле баягы өзүбүздүн улуу агабыз Россиянын эмес, анын үстүнө
Акаев ушу күнүтен ошо либералдык иштерди жасап жүрүп болбоду. Мына ошол эми азыр келип озондотуп, мына 34 жылдан бери ошол мыйзамыбыз менен иштеп келдик. Тагыраак айтканда ал мыйзам иштей албайт. İştebey kaldı da. İştebey kaldı da. Анткени өзүңүз карап көрүңүз. Ошол кээ бир беренелеринде ошол мыйзамдын мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик же расмий тилди билиш керек. Ошо же деген байламда урутты да, белги чапты да. Орустар үчүн эч кандай бир мындай жоопкерчилик болгон жок, тоскоолдук да болгон жок. Орустарды көрүп турандан кийин кыргыздан башка улуттардын баардык орус тилине баягы эме басым жасай башташты. Анан элчиме кыргыз кетти ошо. Элчиме кыргыз аны ойлонуп да койгон жок, кетти аркасынан. Анан өзүнчө эле бир баягындай бир ала барган байге болгондой болду. Ким орусчаны так сүйлөйт, ким орусчаны так жазат. Керек болсо орус тили биринчи орунга чыкты. Формалдуу түрдө мамлекет тили болуп калды. Өлгөндүн үстүнө көңгөн кылышып, 2000-жылы орус тили жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Эми 15 беренеде турган болсо дагы кабыл алынып, дагы мыкка кандай калыпташты. Ошондон дагы бир кыргыздын президенти, же болбосо парламенти, же болбосо өкмөтү, же болбосо окумуштуулар, баягы көз карандысызбыз, биз дегеле анандайбыз, мындайбыз. Ошол кезде көзү тирүү эмне деген окумуштуулар бар экенин айтматып баш болгон. Бирөөсү дың этип койгон. Протест кылган жок да. Эч бир плакат көтөрүп чыкты бекен ошо. Жок. Ошо мен атайын могу комиссия келгенде атайын изилдеп көрдүм. Андан кийин баа орустардын тили менен айтканда пошло поехало да. Процесс пошел. Процесс болду. Интернет бутуна тура баштады. Интернет бутуна тура баштаганда казак туугандар менен өзбек туугандар, айрыкча тажиктер, түркмөндөр дароо интернетинин баягы тиркемелерин өздөрүнүн тилине киргизе башташты. А биз болсо орусча киргизе баштадык. Алар коргонууга өттү. А биз орусча киргизе баштадык. Кыргыз тилинин жөнүндө эч ким ойлонуп да койгон жок. Анан кыргыз тили өзүнөн өзү менен баягы жийиркеничте болду дебейм. Баягы экинчи ролдо калды дагы, баягы өзүнөн өлбөй. Эми ушул жерде сөзүңүзгө кыстырма, мына Ала штатынан атайлы айрыкча Борбордо мына мен кыдырып жүрөм, жөө дергиштей болуп. Ошол жийиркеничте эмес, кайгылуу акыбалда да. Өтө кайгылуу. Борбордун өзүндө. Мына эмеден баштап, Чүй проспектисинен баштап акырын бассаңыз, бир башка мамлекеттин борборунда жүргөндөй эле болосуз. Ямал көрүнөк жарнактарын айтпаганда дагы элди сүйлөп баратканды, элдин өзүнүн коомдук транспортто жүргөндү. Бүт орусча болуп калды. Анан мындай эме сөздөр, мисалы үчүн кыргыз орус кондукторго же болбосо сатып аткан бир орус эмеге, ал туз кыргызга деле кыргызча караса говори по-русски деген сөз көңдүү менен атат болгон. Жөн эле. Ал ушундай бир мода болуп калды. Орусча сүйлөгөн киши дөдөй сыяктуу. Дөдөй сыяктуу эки соттогу алган. Анан дагы эң жаманы орус тилдин өзү бузулуп, ортодо бир келегей тил пайда болду. Баракелде, мынакей. Бул жагынан орус тили да жабыркады, кыргыз тили да жабыркады. Азыр бир Макалек, Соколек, Кудай өзү кечирсин тил пайда болду. Бул жерде экөөбүз дагы бир нерсени өтө чоң феноменди эске алып коюшубуз керек. Акаевдин дагы чоң келесі саясаты бул завод фабрикаларды кыйрата баштады. Песак деген программа. Өзбектер баш тартты, казактар баш тартты, түркмөндөр баш тартты, тажиктер жолотпой койду. Анан кийин Песак келди дагы, бул бүткүл дүйнөлүк банктын баягы кыйратуучу программасы болчу да. Талкалангандан кийин анан орус тилдүүлөр көчүп кете баштады. Негизинен. Эми көчкөндө дагы, кеткенде дагы жалаң баягындай жакшы адистер. Мырзалар, мырзайымдар кетти да, аксы өктү. Анан жалаң баягы айласы жок. Баягындай азаматтар калды дагы. Анан ошолор орус тилинин бул жердеги эң сонун абалынан пайдаланышып, өздөрүн баягы элитага чыгара башташты. Анан башка сиз айткан анау Макалек, Соколектер анан ошондо башталды да. Себеби жазуучу интеллигенция орустар кетип калышты да. Окумуштар баары кетип калышты. Аларды эметкен эч ким болгон жок. Билим. Ошол учурда ошону пайдаланып биз кыргыздарды көтөрөлү десек, кыргыздын жаштары кете башташты, мигрант болушуп. Кете башташты. Анан өйдөгү жокто чулдук бий болду дагы, анан кийин ошол кыргыз тилинин абалы абдан жаман абалга келе баштады. Айрыкча биздин саясий жетекчилер, ошол Акаевдин администрациясы, андан кийин Бакиевдин администрациясы, андан кийин Отунбаевдин администрациясы кудай берип калды. Анткени ал киши өзү орус тилдүү киши болчу.
Алмаз Атамбаевдин орусча мектеп бүткөн, орус Москвада окуган, аялы дагы ошо тили буруу. Анан баягы кагазга теңелип, карага теңелип, кагаздын буту сынат болуп, менен Сооронбай Жээнбек орусча сүйлөй баштабады. Ал киши Москвада Пушкиндин орусча окуйм деп уят болгон. Бүт барына уят кылды, өзү да уят болду. Ошондо эми айта берсе арман көп да. Мына ушунун баардыгы ошо Песак программасы, анан колхоздун талкаланышы, бизди туташ болгон экен. Экономикалык формацияны өзгөрткөн аз келгенси, биздин улуттук идеологиябыз турду биринчи кезекте. Биздин тилибиз урулду. Анан дагы бир феномен диндин ушундай катуу жайылышы. Дагы биздин христианизмден чоң кечиресиз. Ошол таза дин эмес. Ошол чала сабат диндер жайылып кетти. Аракелде дүйнөдөгү бардык диндер өздөрүнүн эмесин ача башташты Кыргызстанда. Мен ошондо таң калгам да, эмне үчүн баягы мен маегин башында дин боюнча мыйзам кабыл алынды деп. Ошондо бир нерсе жазып коюшуптур. Кыргызстанда 10 кишинин демилгеси менен каалаган диний уюм ачса болот деген. 10 киши деген эми экеле кыргыздын үй бүлөсү да, туурабы? Экеле үй бүлө. Мына ошондон анан баягы биздин кыргыз тилибизге урулган сокку, эми тарых айтпай эле коеюн, тарых болсо бүкүшүп эле жатып калды. Анан дин аркылуу тилдин бурулушу башталды. Алхамдулилlah, машаллах, баракет, саракет дегендердин баардыгы ботко тилге айланды биздики. Ошол кездеги улуттук идеологияны кармаган кишилер жөн эле президенттердин оюнчу болуп калды да. Мына ушул кечиресиз. Жумгактап айтканда мына ушунун баардыгы тилден келип чыкты. Улуттун улут болмогу, улуттун мамлекет ошол көрөнгөлүү уңгу элдин эл болмогу тилинде да. Тилге урулган соку бүт урулду да барына, Мен башыман бир дагы трагедиялуу кайгылуу окуя өттү. 94-жылы мен Бишкек шаардык кеңешине депутат болгом. Болгондо дагы 1-Май районундагы аймактык депутаттык топтун башчысы болдум. Ар бир райондон 8 депутат болот эле. Ошондо биринчи сессия баягы эгемендүүлүктөгү Бишкек шаардык кеңеши орус тилинде башталды. Орус тилинде башталды. Президиумда жана кыргыздар отурат. Төрагасы Иса Насыралиевич Токоев, анын орун басары азыр эсиме чыгып калды, кыргыз. Эми чынын айтыш керек, мында бир кыргыздар үстөмдүк кылган жокпуз. 32 депутат бар элек. Ушу 50% болду го. 50% кыргыздар, анын ичинде киргиздер, анан калгандары башка улуттун өкүлдөрү. Бирок ал жерде даже мен бир маселе көтөрдүм, эч ким угуп да калган жок. Баарынан эмеси, аянычтуусу Бишкек шаардык кеңешинин ошол кездеги документтерин бардыгы орус тилинде гана, кыргыз тилинде эметкен жок, дубляж болгон жок. Орус тилинде гана жазылчу. Жогорку кеңештики деле ошол. Протоколу дагы, арыз-парыздардын баардыгы, анан кийин бүт комиссиялар, мен администрация комиссиянын башчысы болдум. Бир жолу мен ушу 1-Май районунда грамоталык Медет Чоканов садыр кылып аким болуп калды эле. Ошол киши мага түз эле, мен көзөтүктүн кишини жамандоо болот го, бирок түз Фандосунович документтер баарын орусча кылгылачы. Бул жерде көп түшүнбөйт. Анан ошондон баягы биринчи протест нааразычылык ошондон башталды. Мына мен Каныбек мырза эл аралап жүргөн Дербиштеги кишимин. Элдин арасында сөз бар да, кыргызды кыргыз эместер башкарат дегенчи. Ооба, бар. Каймана сөз. Мына Чокон деп атасызбы, ким деп атасыз? Медет Чоканов садыр. А киши да билебиз. Эми ушулар бизге орусча айтканда указание берип калды да. Момундай сүйлө деп. Эми буягы бул болду, чоң трагедия келдик, жардын башына келип, дагы Кудай сактап, мынабы экинчи жолу мүмкүнчүлүк алып атат. Аны мээнетин айталы, түйшүгүн айталы, айтылып атат, эл жүрүп турат. Аң сезимдүү кыргыз көрүп турат аны. Кыргыз эмес, менин коңшуларым, корейлер, орустар дагы көрүп, ошого бизге ыраазы болуп атат. Мен мындай сурап атам. Ал эле каршы болгон, нааразы болгон эле баягы балтанын сабы. Башка эч нерсе жок. Балтанын сабы. Анан эми мынабы мурдагы мыйзамдан жаңы мыйзамыбыздын өзгөчөлүгүн кыскача эл журтубузга түшүндүрүп берсеңиз, биз кандай шанс, мүмкүнчүлүк алдык? Так кесе монтип жазылды 5-чи беренеде. Муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекет тилди билген милдеттүү.
мамлекеттик жана расмий тилди билүүгө милдеттүү. Onun берене де мамлекеттик расмий иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык. Зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык мамлекет расмий жана башка тилдер отурулат. Ушул абдан чоң резонанс туудуруп аткан ушул эки эме. Мындан башка бир өз бар 40 берене. Анын бир 20-дайы биз атайын тармактар боюнча жазып чыктык беренде. Муну тармактарга бөлгөн эмес. Анан кайсыл Кыргызстандагы кайсыл тармактарда мамлекеттик тил биринчи орунда болот. Ким милдеттүү аны билүү. Маселен соттун бардык кызматкерлер, прокуратура, ички иштер эмеси, куралдуу күчтөр, эми койчу маданият бардыгын санап чыктык. Андай саноо мурунку мыйзамда жок болчу. Экинчи көрүнөр жарнактар менен байланышкан беренеде мурда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтерине чегерилген болчу. Азыр деле ошондой. Бирок ошол жарнамалардын сапаттуулугу, сабаттуулугуна биздин улуттук комиссия жооп берет деген эме кирди. Пункт кирди. Берене кирди. Анан дагы бир абдан күчтүү берене бар, 29-беренеде биринчи жолу айыл өкмөтү, президенттин областтык ыйгарым өкүлчүлүгү, акимчиликтер өздөрү штат менен мамлекеттик тил адисин камсыз кылууга милдеттүү деген жооп берди. Ушуга окшогон беренелер абдан көп. Ушул жерде бир суроо. Аларда мурда деле бар экен ошондой штаттар деп коебуз. Бирок алар посточу кылып алган, мындай айтканда, катчы кылып алган. Эми ошондон айрыла турган мүмкүн комиссия аркылуу өтөбү, ошондой рычаг жок. Ошол рычаг жок, бирок өзүңүз жакшы билесиз, ар бир беренени аткарыш үчүн баягындай эме болуш керек, жоолор болуш керек. Жоолоштурулат деген термин көп колдонулат азыркы беренелерде. Ошол жоолордун негизинде талап кыла турган пункттарды киргизебиз буюрса. Ошондо мүмкүнчүлүк бар. Ошондо мүмкүнчүлүк бар. Жакшы экен. Бул дагы абдан чоң мыйзамдык күчкө ээ болот. Эмне үчүн? Себеби бул жоолордун бардыгы министрлер кабинетинин токтому менен бекитилет. Подзаконный акты да бар. Ошол жоолоштурулат деген. Мен азыр ошонун үстүндө азыр абдан катышып ошол иштеп атабыз. Аны өзүңүздөр көрүп атасыз. Анан ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер сыноодон өтөт деген эме бар. Берене бар. Сынактан өтөт. Мурун мамлекеттик кадр кызматына чегерилген болсо азыр эми бизге өтүп атат. Кыргыз тесттин тиешелүү сертификатын алышат да. Милдеттүү түрдө мыйзамда 32-37 беренелерде жазылып турат. Ага ошо кыргыз тест жооп берет. Мында баягы 5 деңгээл боюнча А1ден С1ге чейин анан өкмөттүн токтому бар. 21-жылдан бери жагын көздөй Б2-ни билген гана адамдар мамлекеттик кызмат иштейт деген норма бар. Бар болчу. Өкмөттүн. Эми ошол мыйзам түрүндө бекемделди. Мыйзам түрүндө антип баягындай ал жерде мыйзам жазылбайт, бирок ошол баягы өкүлчүлүктүү орган камсыз кылат дейт да. Биз анын жообу менен дагы бир жолу бекитебиз. Эми азыр маселе мындай турат да. Мисалы үчүн Б1-ди тапшыргандар, азыр ошо кызмат иштеп аткандар, жалпы кызматкерлердин 50% түзөт экен бүгүнкү күндө. Дурус эле экен. Аракет кылып атышат да. Акыркы 10 жылда аракет кылышты. Айрыкча акыркы жылды катуу аракет кылып атышат. Б2 аз болуп атат да. Эгерде Б2-ни калтыра турган болсок, чын эле дефицит болуп калды. Ошону Б1-ге убактылуу 1-декабрга чейин деп атабыз биз. 3 ай убакыт берип, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ноябрь. 1-декабрга чейин, ноябрга чейин. Бирок Б2-ни талап кыла беришибиз керек. Артка кайтмай жок. Ушул жерден бир кыстырма. Бул мыйзам кабыл алганга чейин мына жаңы бийлик келгени, урматтуу президент Садыр Жапаров келгени, президент өзү кыргыз тилинде так сүйлөй баштагандан баштап мен байкашымча
кызматкерлер өзүнөн өзү ошол жака ооп калганда. Бар экенде. Бул жерде дагы бир жаман белги болгон. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбеков деле орус тилин катырып сүйлөп жиберчү эмес. Ал бирок аракет кылып эле баягы Пушкинден орусча антиметип, аны ошону көрүп эл абдан тамырчы да эл. Дароо кете берет экен да. Садыр Нурбожоевич бир эле биздин Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарын эмес, оңго барып кыргызча сүйлөбөдүбү. Вот ошол абдан бурулуш эме болду. Ошону сүйлөп токтоп калбастан ал бизге абдан катуу тапшырманы койду. Ошол 13-чү жаңы конституциянын 13-чү беренесиндеги талапты башыңыз менен жооп бересиз деди да магачы. Мыйзамдан өткөрдү. Туура. Эми башка маселе кандай аткарабыз? Эми бир дагы ошол жердеги суроо, мына биздин мыйзам кабыл алынды. Мыйзамдын ичиндеги расмий тил деген өзүнчө бир аралча мыйзам турат. Анын кашып кирпигине эч ким тийген да жок. Ал укук турат. Бирок негедир мурдагы биздин старший брат бүгүнкү күндө тең оолдо тең укуктуу мамлекет катары турган Россия мамлекетинин тышкы иштер министри урматтуу Лавров кеп кылып атат. Эл аралык акыбалда. Бул кандай алар ушуга реакция берип калды дейм да. Мына кыргызча айтканда айланабыздын баары латын тамгага өтүп кетти. Тил эмес. Тил эмес. Анан негедир бизге булардын назары эмнеге түшүп калды дейм да. Өзүбүз күнөөбүз. Кыргыздар өзүбүз күнөөбүз. Өзүбүз баягы кул мүнөздөн чыга албай, кандайдыр бир өзүбүздүн кожоюнубузду шыбырап аткан кишилер бар ошол жака. Андай айтып берем. Кандайдыр кожоюн издепкенге көнүп алыппыз. Эсиңиздин учурда кожоюн коммунисттик партия, Политбюро болчу. Москва болчу. Азыр деле ошонун эмес менен. Чын деле арданасың да, арданасың. Эми ошол тышкы иштер министри Сергей Лавров деген бул дүйнөлүк масштабтагы абдан чоң салабаттуу дипломат. Ооба. Ону менен мен деген империялар эсептешет. Америка баш болуп, Евро кошун, Кытай, Индия жана башкалар. Лавров мына ушундай акылмандуу саясат жүргүздү. Кечеги Россия менен НАТОнун азыркы учурдагы согушунда Африканын өзүн тартып алып койду. Россияга. Я калып кетти. Эми ошол кишинин ушу реакция жасап атканы бул абдан чоң окуя да. Будан биз жакшы жыйынтык чыгарышыбыз керек. Биринчиден алар бизди башка республикалардан бөлүп, өздөрүнүн плацдарм кылып алгандай көнүп алышкан да. Биздин Кыргызстанды. Ошол эле мисалы үчүн Беларусьта да жок, Украинада, славян элдеринде жок макамды орус тилине расмий деп берип атсак, анан биз алардын менчигине айланып калгандай эле болуп калганбыз да. Алар көнүп калышкан. Биз көндүргөнбүз да. Биз өзү көндүргөнбүз. Анан кийин мына биз тыпырап, мына мыйзамды кабыл алдырдык. Азыр кабыл алдырдык. Анан кийин кайрадан чыккан капырай, бул Осмонов дегени эмес. Эмес, азыр ар бирибиздин учетубуз бар алардын колунда. Бул өтө жаман нерсе болду. Да жакшы. Кооптондура турган маселе. Кудайдан болуп, биздин президентибиз кайраттуу, жакшы жооп берди. Жакшы жооп берди. Сабырдуулук. Бул өзүнүн баягы орус антиметинде байец экенин көрсөттү да. Сабырдуулук менен. Сабырдуулук менен баардык дипломатиянын эрежелерин сактап жооп берди. Ошондон кийин бир реакция болгон жок ал жактардан. Алар да түшүнүп атышат. Балалар өзү да түшүнүп атат. Баягы чоң калпыс кетирип койгондоруна. Эми баягы сиздин репликаңыз. Ооба. Бизден бияктан жөнөтүп атышты. Болгондо дагы бир эле башка улуттар, орус, башка улуттар эмес, биздин эле кыргыз, киргиздер ошентип жанталашып. Мен ушундай бир ой келди. Дүкө биздин ошо президентти колуна кол, бутуна бут болот деген чоңдордун кээ бирлери, баарын айта албайм, кээ бирлери өздөрүнүн жыргалчылыгы үчүн, өздөрүнүн ушул орунду сактап калуу мүмкүнчүлүктөрү үчүн керек болсо кыргыз тилинде сатып ийинге даяр болушат. Эми дагы эле айтайын, мен ачык айткан кишимин, өзүңүз билесиз, эл да журт билет. Негедир ушул идеологиянын башындагы мамлекеттик катчы, ошол эле президенттин жанында жүргөн жазуучу, кеңешчилер, мен ичим ачышканы, мен ушул кишилер бир
лам деп оос ачып койбогону, жанагы парламентте өтөбү өтпөйбү деген чоң талаш турду ошол жерде. Бычакты бизде турбадык. Дипломатиялык жол менен алып чыгып кеттиңиз. Маселен, мага ошогон чаар баш болсо, ошол жерден алып чыкпай кайра каймай түшүү менен күчөтүп алат эле маселен да. Ошондой кездерде мен ичим ачышат ушу туугандарыма, эмне үчүн чыкпайт булар? Милдеттүү кишилер эле, милдеттүүлөр эле. Анан кийин тетиги баягы 52-жылдагы Манастын талаш тартышын мен кайрадан окуп чыктым да. Ошол жерде карап отурсаңыз, Разаков жалдыраган акыбалда отурган экен. Олорду туш алган да. Шап салат экен да, булар шап салат экен да. Ошол эле акыбал азыр деле турат экен да. Биздин кулчулук сезим, жанагы эки анчы ой не болот деген. Адам көрдүңүзбү? Абдан талуу жерден кармадыңыз да. Ошондо Муктар Абаевич болбогондо эмне болот эле? Тагдыр кыйын болмок да. Вагов деген шүмшүк Сталинге айткан экен го, менин ишимиш, бирок балким анын кишиндиги бардыр. Манасты эмне кылдыңар десе, коммунист партиянын катарына алып, 3 комнат квартира берип койдук деп дегендей бир сөздөр эки чыккан эмес да. Эки чыккан эмес. Пантуркизм, панисламизм деген биякта калып эле, бул кыргыздар Манасын жетекчиликке алып алып, коммунисттик идеологияга каршы коюп атат деген сөздөрдү кыргыздар өздөрү эле жеткирип турушкан да. Ошондой кырдаал түзүлгөнү сиз абдан мындай бир кызык салыштырып атасыз да. Чындыгы ошондой болду да. Канча каныбыз кетти, кан төгүлдү, жакылашан ушундар болду. Сиздердин баа пленардык жыйында көрөт, ар жакта эмне болуп атканын. За кулиса деген да. Ооруп калган ушундарыбыз болду. Анан ошондо чын эле ушул колунан бир-эки эле сөз менен ордуна коюп кое турган, кызматта отурган адамдардын бир эле мен мамлекет кызматчылары эмес, башы көрүнүп калган эл жазуучуларынын, эл акындарынын ушу бирде нам деп койгонуна өтө жаман ыза болдум да. Өтө жаман ыза болдум. Шекердин соосунузда ушул Разаковдун ыйлап кеткенин мен кайра элестеттим да. Мен дагы, эмне мен дагы ошо. Анан таштап коюшат экен да мындай кезде. Көрсө тиги Төлөгөн Касымбеков Абил бийди бекер сүрөттөгөн эмес экен да, Бекназарга буу бергенде. Анан кесе менен башка бир коюп чыгып кетип, анан Алаңгазар Батырда. Анан баранын каңгысы өлүп атканда Абилбей үйүнүн эшигин ачып коюп карап турат го. Өлсө өкүрүк, өлбөсө бакырык деп. Ошондой болду да. Бу да ошондой да. Ошондой болду. Мыйзамды өткөрсө мынандай, өткөрбөсө анда өлдү. Ошо осундай карап турат экен да. Жүктөп коебуз. Анан кийин мынандай чыга калды, анан мындай бир ушундай бир жазалап таштайбыз керек болсо дегенде. Бирок мен бир нерсеге эме кылганым, ыраазы болгонум, жөнөкөй эл абдан катуу колдойт. Байкадыңызбы ушуну? Айылдардан укмуш каттар келип атты. Канча мен телефон звонокто деп. Өткөндө кечиресиз Алабукка, Чаткалга чогуу барып келдик. Ошондо элдин сүйүнүчү, ушул үмүт жаныбарлардын көзүндө улуттук сезим бар да, улуттук. Эми албетте улуттун бирден бир атрибуту тил да. Анан мен дагы бир ошол жерден мына арызданышты сиз менен бизге, ушул дагы эле ушул мына айыл чарба министрлигинин башкасын коюңуз, орусча барат экен да ошо. Эми мынчалыкка барбаш керек эле да. Мен жемушка жактан келгенде эле бүт баарын кытып чыккан, ошондой чыккан болчу мага. Анан мен ага ишенип-ишенбей, анан келип министрликтердин борбордук аппараттарын текшергенибизде чынында эле бүт Чаткал чоң эле болобу, буягы ат башы болобу, бүт эле орусча жиберет экен да. Кыргыздар орусча жиберет. Кыргыздар орусча жиберет. Баардык шаблондору компьютерлеринде даяр экен. Дагы кыстырма, мына бүт министрликтерди кыдырып чыктыңыз. Кээ бирлерине мен катыштым чогуу барчысы менен. Республиканы 2 жолу кыдырып чыктыңыз мына улгайган жашыңызда. Эми мына борбордон башталат экен да. Борбордон кеп. Мына министрликтердин бүгүнкү күндө барсам бардык 70-80, 90% бүт кыргыздар. Бүт кыргыздар. Бирок орусча жазыш. Орусча. Даяр шаблонду да салып алышкан компьютерлерине. Эми намыска келип мына Казакстанга барсаңыз, казакча сүйлөгөн чоң эмеге айланды, ураанга айланды булар. Айрыкча жаштары. Мектептери. Бул жерде көбүс билим берүү системасынын өзгөчө вазифасын баса белгилеп коюшубуз керек. Албетте. Биздин билим берүү системасы ордунан козголо элек. Козголбой турат да. Маданият министрлиги да ошондой. Унчукпай турушат. Унчукпай турушат. Эмнени күтүп атышат? Президент айтты дем, СПА айтты да жооп берип атат. Эми баа кыргызча айтканда китке жооп берип атат да.
Президент. Эгемен мамлекет, өзүбүз билебиз. А эмнеге мынаулар учукпайт деп эле? Себеби булар саботажниктер. Мен баарын айтпайм. Көбү саботажниктер. Өздөрүнүн жылуу ордуна козголгусу келишпейт. Баягы мындай экен да. Каныбек Мырза, болсо ичиндебиз, болбосо тышындабыз. Вот ошон үчүн мен ушинтип ойлойм да, балким ушул бир мезгил келдиби да, эми мурун экономикалык көрсөткүчтөрү начар болсо, же болбосо бир коррупцияга илешкен болсо, же андай мындай деп кийинки учурларда абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атпайбы министрде. Эмне үчүн мамлекеттик тил мыйзамын аткарбагандыгы үчүн деп 5-6 министрди жумуштан алып болбосун. Болот. Менимче ошол мезгил келди азыр. Мына кече мен Омар Султан Нашына бардым штатында. Тосорго барып келдим да. Былтыр күздө мына көлдүн тескейинде жол абдан мыкты башталып, элдин баары Садыр Жапаров деп уралап, чоң сүйүнүч болуп атты. Мен таң калдым. Ошол жол азыраак жерге жылып туруп дагы бүт асфальт сыйрып салып, эми көчө чоң биз да сүйлөгөндөн кийин мүмкүн министри бар ошол жерге эми көрө калгансың. Мындай президенттин иштерин жүздүүлүктө бул эми көрө калгансың. Колдон буттан алып кете турган кадрлар өтө аз экен да бизде. Акча бар. Материалдар бар. Өткөндө президент айтпадыбы, мына фармация боюнча бир жыйынга айтты го, даптай турат. Эмнеге бербейсиңер деп. Бул элдин өзүндө духпу же жанагыдай эки жүздүүлүк чоң пайда болгон экен бизде. Ошондой болгон экен. Бир жол батырылып калган экен бизде. Сазга баткан экен. Сазга баткан. Эптеп баягы ушул утурумчулук психология деп коет да, буну баягы эми мен азыр министр болуп турам. Мен өзүм демилгенди эмне кылам, жаман көрүнүп. Ушул эмемди өтсөм болду, өзүнүн баягы кызыкчылыгы үчүн ар кандай нерсеге күтүп тургандай да бир нерсени. Утурумчулук. Бул эмне болуп кетер экен дегендей. Эми кош дейли ал жак болсун. Эми мына биздин тилибиз жөнүндө, эне тилибиз кайрадан экинчи жолу мындай чоң дем байлап, чоң жолго чыгып атат да, мындай деп айтканда, кыргызча айтканда. Эми ушунун өнүктүрүп кетүүнүн, андан ары баягы айткан дагы эле күтүп аткандар бар, эмне кылат экен дегенчи. Ошону биз кантип бир жандандырып туташ алып кете турган жолдорун сиз ойлоп атасыз? Мындай деп атышпайбы? Эми ушу мыйзам кабыл алынды, көп кишинин тамырына балта чабылып калбасын, дагы бир 2-3 жыл кичине мындай бир неме берип турбайлыбы, айланай 34 жыл эмне болуп жүрдү. Анын ичинде экстремалдык мезгилдер да болду. Мисалы үчүн мен өзүм эсимде 2012 жылдан 2015 жылга чейин бекен, 2014 жылга чейин бекен биз убакыт бергенбиз. Өкмөттүн токтому болгон, жогорку кеңештин токтому болгон, ошондо бир аз башталган. Кече айтып атпайбы? Мына эме больницалар, ооруканаларда оорунун тарыхы, история болот. Кыргызча жаза баштадык эле, анан кийин эле Атамбаевдин бийлиги келди, анан Жээнбековдун бийлиги келди, анан ошодон кийин карап көрсөк, деп анан унутуп калдык. Бул азыр деле ошондой болгондой болуп турат деп. Жок, андай болбойт. Керек болсо бир колубузда монпосы болуш керек, бир колубузда камчы болуш керек азыр. Ансыз болбойт, ансыз болбойт. Мен буну расмий түрдө эле айтайын деп атам. Президентке да айтам буну. Эгер андай кылбай турган болсок, анда муну кабыл алган азыркы конституциялык мыйзамыбыз иштетип кете албасак, анда бизге убал жок анда. Анда биздин ата-бабанын арбагыдагы, анан улуттун келечегине да чоң балта чабылат да, бул экинчи шанс. Нельсон Манделанын бир сөзү мага абдан жаккан да, башында эле президент болуп келгенде ал мынтип айтып атпайбы, алар дагы өздөрүнүн баягы тилин унутуп, бүтүн англисча үйрөтүп алышкан да. Вот ошондо айтып атпайбы, эгерде сен тилиңди коргой албасаң, маданиятың тарыхын коргой албасаң, анда эмеңди ачып кое бер. Чегараң ачып кое бер. Эшигиңди ачып кал. Эшигиңди ачып таштай бер, анда сен эч нерсе жок деген сөз. Мына азыр ошол эме тилинде, өздөрүнүн тилинде азыр эсиме чыгып атат, жергиликтүү тилде улус деп койчу эле. Ошол тилде азыр 60% сүйлөп жазып калышыптыр. Көрдүңүзбү? Кай болбогон эле 20 жылдын ичинде. Биз болсо илгертен бери, атам замандан бери өзүбүздүн тилибиздин бай экендиги манас аркылуу даңазалап болгондо дагы жаманбы, жакшыбы грамматиканын баардыгын жакшынакай кылып, касыл тыныстандан бери түзүп алып, ошончо алып колдонбой атпайбызбы? Мен мынтип айтат элем да, азыр биздин кыргыз тилибиз коргоого муктаждыгы жок, колдонууга муктаж да. Колдонушубуз керек. Анан ошондон кийин кетет өзүнчө. Колдонуш керек. Колдонуш керек. Мына президент толук колдонуп атабы?
Ушул үлгү болуш керек. Ориентир ушул да. Башка эмне керек? Эмне үчүн биз дайым эле президентти орусча айтканда подставить этип жүрүшүбүз керек. Ушундай. Же болбосо төрага дагы бир эки жолу абдан жакшы сөздөрдү айтып койду. Аны дагы келип кыргыздар өздөрү талап атпайбы? Талабады. Популист дейт аны. Популист. Нурлан Шакиевди. Каякта популист? Ал күйүп атат ал. Нурлан Шакиев эрдик менен айтты. Белгилеп коюш керек. Ал экинчи киши өзүнүн иерархиясы боюнча. Ал өзүнүн ой эркин көз карашы бар киши. Эркин көз карашы бар. Укугу бар киши да, туурабы? Эми ушундай колдой албаган мен дагы да айтайын, баягы Разаховду ыйлап кетирген эле акыбалда жүрөт экен кыргыздар. Бирок биз андай деңгээлге түшпөшүбүз керек. Эгерде бул жолу мен кыргыз тилинин кайра жаралуу доору башталды деп айта алам азыр. Эгерде бул жол колдон чыгарып жибере турган болсо, анда бизде эч нерсе сактап кала албайт улут катары. Менимче улуттук идеологиянын негизги куралы инструменти болгон тилдин азыркы абалына сонун бир шарт түзүлүп турат да. Эл азыр көтөрүлүп калды. Ошон үчүн эч нерседен тайманбай эле, бүжүрөбөй эле баардыгын биринчи орунга коюп, тилибизди ошо канатын кактырып, көйлөп алып кете турган мезгил келди. Албетте. Жапатырма киришибиз керек. Бул жерде эки колду бөрүгө таянып алып, кана байкоочулук милдет аткарып Осмоналиев эмне кылат экен, Керимов эмне кылат экен деген заман ошол элдин душманы катары кабыл алыныш керек да. Ошондой. Бирок мен үмүтүм мына жаштарда өткөндө көп чыгышты. Мына биз дагы эми мындай чоң милдеттүү жумушта болбосок да, кыргыз тили деген газет мага чыгып атышат жаштар. Эми ал жакты карап отурбай бир коом уюм түспөйлүбү, бир колдобойлу ушуну деп эл баягы ылдыйкы катмар. Көрдүңүзбү? Кысмасыз катмар. Аттыңа ушул биздин ушу мамлекеттик катчы баш болгон теги советниктери, жардамчылары төш болгон өзүнчө бир мобилдүү бир адамдардын тобу болуш керек да. Антпесе болбойт. Антпесе болбойт. Биз кыргыз тилин керек болсо мажбурлоо жолу менен ушундай кыргыз тилине муктаж болгон шартты гана түзгөнүбүздө анан баардыгы өз ордуна түшө баштайт. Мына карап көрсөңүздөр, башка улуттар буну айтып эле коелучу, эмнеден коркобуз? Эмне үчүн тажиктер балдарын тажик тилине көбүрөөк берип окутууга кийинки 10 жылда кайтадан мурун кыргызча окута башташты эле. Эмне үчүн өзбектер кайтадан өзбек тилин орусча окутуп атышты? Кыргызстандын ичинде. Кыргызстандын ичинде ушуну айтып атпаймынбы? Эмне үчүн дунгандар? Бир дунган баласын көрдүңүзбү? Кыргыз мектепке берген. Бүт орусча окутуп атышат. Себеби муктаждык ошол орус тили аркылуу болуп калганда. Эми мага кече кабар келди. Ошол мына мыйзам чыккандан бери Ошто, Ош шаарында өзбектер кайтадан кыргыз биринчи класска абдан чоң ажиотаж болуп атат деп. Вот ушул бул өзү нормалдуу эле көрүнүш да. Аны өзбек тилин унутуп жалаң кыргызча сүйлө деген эч ким жок. Бирок ал баласын келечегин ойлоп атат. Алар зарылчылык пайда болуп атат. Зарылчылык пайда болуп атат. Келечек. Эртең эмне болот? Балдар. Ал турсун, мына эң алдыга абдан катуу темппен кетип аткан казак туугандар өздөрүнүн масалган каражаттарында кечеги биздин мыйзамыбызды мактап атышпайбы? Абдан колдоп жасап атышат. Колдоп, биз дагы күчөтүшүбүз керек мыйзамды, кыргыздар окшоп деп атышпайбы? Ооба. Вот ушуну биз өз кармагыбыз керек. Анан 89-жылдагыдай кабыл алып койгон таштап койсок, анда убал жок. Муну ар бир кыргыз, аң сезимдүү кыргыз туура түшүнүш керек дагы. Буну күйүнү жандырбаш керек да. Сөз. Аманчылык болсун, эми ак жол дейли, тилебизге ошол. Бирибизге ушу ак жол тилейли. Ооба, рахмат.